кузовду оңдотуп краска чаштырыш керек болсо, S100 Золотойго алып келе бересиздер. Ходовой мотор, коробка, электрик, любой сложность. Бардыгы бар. Унааңыздар кандай гана абалда болбосун, чек чейтип, сонун кылып оңдоп, анан краска чачып берет. Урматтуу айдоочулар, Кудай сактасын, эгерде унааңыздар кандайдыр бир кырсыкка кабылган болсо, кузовду оңдотуп краска чаштырыш керек болсо, Бишкектеги Кудай берген унаа базарынын жанындагы S100 Золотойго алып келе бересиздер. Унааңыздар кандай гана абалда болбосун, чек чейтип, сонун кылып оңдоп, анан краска чачып берет. Мына бул унааны караңыздар. Мына ушул алдыңкы оң жак тарабы крылосун, эшик тараптарын бүт оңдоп түзөтүүнү жүргүзүп атыптыр. Мындай атайын аппараттары, ушундай техникалары бар экен, инструменттери. Ушу заводдо кандай болсо, ошондой кылып жасаганга аракет кылышат экен да. Бул жерде Адыл деген жигит бар экен, азыр мен чакырайын, келиңиз. Адыл мырза. Бул Адыл мырза ушу S100 Золотойду ачкан жигит. Бишкек шаары Кудайберген базарынын жанында. Патриция Лумумба көчөсү 54В дареги, 54В дареги чоң жолдон Патриция Лумумба көчөсүнөн сиздер жанагы мега борбор бар, 2 этаж здание. Ошол мега борбордун жанынан эле эки тараптуу жол менен түз ичкериге төргө чейин кирип келесиздер. Үстү мейманкана, асты толук ушу бир 20-30дай унаа батат экен. Чоң зал, бул устакана. S100 Золотой. Демек сиздерге түшүнүктүү болду. Патриция Лумумба көчөсү 54В дарегини сиз 2G'стен, Google карта, Яндекс картадан издеп таап келе берсеңиз болот негизи. Адыл мырза, ачылганыңарга канча убакыт болду? 1 ай болуп калды ачылганыбызга. 1 айдан бери иштеп атасыз? Ооба, иштеп атабыз. Буга чейин бул тармакта иштегенсиңерби? Ооба, иштегенбиз. Москвада иштегенбиз. Көп жылдан бери ушу тармакта иштеп келебиз да. Только кузовный часть. Только кузовной, ходовой дагы иштеп жүрөбүз. Ходовой да оңдойсуң? Ооба. Ходовойду каякта? Жанында эле, бир 200 метр нары жакта. Наракта. Ооба. Ходовой менен кайрылгандарга ошол наркы устаканага жибересиңер? Жиберебиз. Балдарыңар бар? Ходовой мотор, коробка, электрик, любой сложность. Бардыгы бар? Ооба. Жакшы экен анда. Азыр бул жерде мына чоң зал тугандар бир канча машина бар азыр оңдоодо сиздерде заказ? Азыр бир 10 машина бар да. 10 машина оңдоп атасыздар. Ооба. Усталар жетиштүүбү? Жетишерлүү. Келет, без очередь сразу оңдолот, кетет. Тез убакытта бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жакшы экен. Адыл мырза азыр ушул жерде бир оңдой машинанын кайсы унаанын кайсы жагын кандай кылып жасап атат, ошол боюнча өзү айтып берсин, Ушундан баштайлы. Бул жерде келгенде эле инструмент дебедикпи? Мына ушул нерсени туугандар, эмне деп коет эле? Стапель. Стапель. Бул эмне кызмат кылат? Ошо кирип кеткен жерлерини тартып чыгарат. Атайын ушул астыдагы бийик көтөрүлүп турат экен. Ооба. Астынан кармап 2 жакка жылып кетпеш үчүн тартат да, өзүнүн калыбына келтирет. Мисалы мына жер кирип кеткен да? Ооба, кирип кеткен. Ушуну мына темирди сваркалап, бияка тартат экен да муну менен, Ооба. Өзүндөй калыбына келеби? Мисалы эшиктер, капоттор, багаж, зазорлор полностью. Зазорлор бирдей келеби? Келет, ооба. Мына жактарында мына тегизделип, Ооба, тегизделет, ишу, тегизделет. Просто кечинде бул эмне болгон экен? Кырсыкка кабылган да бул да? Ооба, мына жактан келип машина урган да. Муну жасап атасыңар. Канча күндө бүтүрөсүңөр буну? Бир 15 күндө бүтөт да. 15 күндө бүтөт. Жакшы. Андан кийинки унаа бул степ экен, Стептин моторуна чейин алып салсаңар, бул эмне жумуштары? Полный бунун моторуна чейин алып салдык. Бунун лонжерону дагы кесилип, уланып, полностью башкадан краска болуп чыгат да. Мына алдыңкы экран башка коюлду ошондо. Экран башка коюлду. Полностью, ушундан алды жагы. Мотористериңер коюп береби? Жок, мына жерде эле сразу чечебиз, подъемниктер бар да. Подъемниктер бар, сразу чечип туруп, ушул жерде эле кое бересиң. Ооба, кое беребиз аларды. Мына хайландыр беле? Ооба. Бул эмнесин жасап атасың? Капот покраска болду. Капот деле покраска кылдыңар. Краска подборду жакшы кыласыңарбы? Ооба, краска подбор жакын эле жерде, базардын ичинде бар. Бүт ар бир унаанын тушунда мына инструмент эмелериңер бар экен, шарттарыңар. Жетишерлүү. Мына болчу Millennium. Бул Millennium Зайчик. Бунун эмнесин жасап атасыңар? Бампер менен крылос краска болду. Азыр эми мына
Мына жерди кичине чыгарыш керек экен. Ооба, чыгарып, анан кийин катырып, Бул алдынан урулган ошо. алдынан урулган. Жеңил эле урулуп тура. Жеңил эле урулган ошо. Могу крыло эмне болду? Краска болду. Краска болду. Краска. Муну бампер биякта турат го? Ооба, бампер бул жак. Буга да краска чачтыңар. Ооба, краска себилди. Келтирипсиңер го? Свет өзүндөй чыктыбы? Ооба, өзүндөй. Мына. Караңыздар, салыштырыңыздар туугандар. Мойкага алып киргенде дагы да билинет. Эми желательно өзүндөй чыгарып берсеңер жакшы да. Ооба. Бул мерзке канча убакыт кетет дейт? Бул Киргенине канча күн болду? 5 күн болду окшойт. 5 күн болду. Ооба. Уже бүттү. Уже мына жагы тартылып, уже собрать этип чыгат да бүгүн кечинде. Бүгүн чыгарасыңар. Ооба. Анан жарык жакшынакай зал экен, төрдө келип бир аз күтүп отурам деген адамдар болсо, зал ожиданиясы да бар экен, анда азыр көрсөтөбүз. Мына бул улаңалар да бүт оңдоодо экен туугандар, оңдоодо. Анан мына төрдө атайын ушу малярный зал деп коет мына. Ооба. Машинаны ушул жакка алып кирип чачат экенсиңер да? Ооба, ушул жерде таза чаң жукпайт. Ама эшиктерин жаап аласың. Ооба, эшиктер жабылып, вытяжкалар полный иштейт. Заводской камерада. Заводской камера. Эгер кокуста, мисалы, мындай имараттын ичинде эмес, сыртта болсо, чаң, анан кыш мезгили мисалы абада көмүрдүн кыпындысы бар. Ошол баардыгы смог. Келип отурганда ошол менен краска аралашып калат да. Ооба да. Анан жакшы чыкпай калат краска. Мына атайын ушу малярный залы бар экен. Ушул жакка алып кирип камерада красканы чачат экен да. Мына Матисчи, Матис, Мотя. Матис полный покраска болуп. Мотяны полностью покраска, Ооба. Шпатлевканы раса жептир, мына карагыла. Ар жеринен шпатлевка жептир туугандар, мына көрдүңүздөр. Эми тегиздей турган жерлери ушинтип тегизделет да, башка айла жок. Урулган машина да бул. Урулган машина. Муну эми өзүндөй эле краска кыласыңар, башка свет? Жок, өзүндөй эле краска болот, ооба. Өзүнүн эле краскасы. Буга канча күн убакыт кетет? Буга бир 15 күндө чыгат да полный покраска. Полный покраска. Ооба. Жакшы. Жакшы. Андан кийин азыр мына жерде да бир машина турду беле? Чыгып кеттиби, Мына Гетс. Бул Гетстин эмнесин жасап атасыңар? Гетс аркаңгы часть урулган. Мыналар полный чыгарылып жасалат. Могу крыло, Ооба. Мына эшик замена. Эшикти алмаштырасыңар? Ооба, эшикти алмаштырабыз. Неге дегенде болбой калган ажырап. Эшик алмашылат, мына крыло полный чыгат. Бамперлер коюлуп жасалат башкадан. Арка бамперге дагы краска чачасыңар, башка бампер коюла? Башка бампер коюла, сынып кеткен аркысы. Сынып кеткен. Ооба. Жакшы. Булчу, Forester беле? Subaru Forester дагы покраскага даяр. Полный покраскага, Полный покраскага. Полный покраска болот. Полный покраска болот экен. Так, дальше дагы. Мына бул Малибунун эмнесин жасап атасыңар? Малибу крыло жасалып атат, эшик башка коюлду. Могу крыло жасалыптыр, Мына пароктор кирип кеткенде чыгарып, тегиздеп. Астыңкы парокторун да жасапсыңар го, Эшиктер краска болуп атат. Мына парок демекчи. Силер бир эле баягы ТТПдан келген машиналар эмес, мисалы асты пароктору чирип калган машиналар бар да. Крылолору чирип калган машиналар бар. Ошолорду деле оңдоп бере бересиңер? Олор полный кесип, башкадан варит этип, краска кылып, как заводской кылып жасап беребиз. Жакшы. Малибу качан чыгат? Малибу буюрса бир 3-4 күндө чыгат. 3-4 күндө чыгат. Булчу, бул машина? Бул дагы алдынан аркасынан урулуп кеткен. Ал бамперлери жасалып атат. Өзүнүкүн жасап атабыз, сындык эде. Паят этип жасап чыгарып беребиз. Мерстин алдыңкы бампер. Алдыңкы бампери, Ооба. Mercedes-Benz 124 туугандар. Алдыңкы уже бампер сынган, маналарды мелочь экен, булар? Өзүнүкүнү эме кылып беребиз да. Жасайсыңар? Жасайбыз өзүнүн бамперин эле. Бамперди силер мисалы жамай турган жерлерин сырттан жасатасыңар же өзүңөр отуруп алып? Жок, өзүбүз жасайбыз. Жакшы. Булчу? Тит. Бул дагы урулуп келген, собрать этип эле бергиле деди. Алды урулуп кеткен, тартып, өзүнүн эле бамперин коюп койдук, болду. Ушу боюнча жүрө берем экен эми? Ушу боюнча жүрө берем дейт. Жакшы. Сону.
Ана бул жакта зал ожиданиясы бар экен, анда көрүп коюңуздар, анан дарегине сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп беребиз. Бул жакта мына зал ожиданиясы. Азыр келип көрдүк. Жылуу экен. Отопление бар окшойт, а? Бар. Сен печка сайгансыңарбы? Жылуу экен. Жок, отопление бар. Дивандарды коюп коюптур. Жакшы экен, сонун. Жүргүзүңүздөр эми сыртка чыгып жолго чейин даректерин түшүндүрүп коюн, а? Бол. Себеби баягы адамдардын көзүнө сайып дарегине түшүндүрүп көрсөтүп койбосок, кээ бири ушул жерге келип дагы таппай калышы мүмкүн. Биз да азыр бир аз адашып калыптырбыз келатканда. Жогорука токтоп алыптырбыз да. Бул дарек Бишкек шаары Кудайбергендин жаны Патриса Лумумба көчөсү 54В дареги. Бул жерге келгенде мына ушул имарат. Мына көрүп алыңыздар. Үстү мейманкана, асты Эсто Золотой. Эки жагында тең имарат бар экен. Мыналардын да асты бүт устакана окшойт, а? Устакана. Коробка, моторис. Бүт бардыгы ушул. Адыл мырза, жакшы. Сонун. Жүрүңүздөр. Жол жакка чейин чыгайлы. Даректерini так сиздерге түшүндүрүп койбосок болбойт. Машинаны силерге бериш үчүн эртең менен саат канчадан кечки саат канчага чейин бул жакка келишибиз керек? Эртең менен саат 9-дан кечки саат 12ге чейин иштейбиз. Кечки саат 12ге чейин. Жакшы экен, 12ге чейин болсо беймарал келе берсек болот экен. Ооба да. Бул жерде мына дарбазасы бар экен. Ремонт тормозной система дейт. Ушул дарбазадан түз ичкери кирет экенсиздер да. Ана мына жерде нары бурулуп караңыздар. Жол эки тараптуу. Түз эле 50 метр басканда ошо оң жакта мега борбор турат да. Ушул жерден келип айланып эле кире берсе болот экен да. Дареги түшүнүктүү эле болду да, негизи аз туугандар. Кыскасы, машина Кудай сактасын, урулганда кайсы устаканага барсак экен деп баш катырып каласыздар да. Эми бая тез кабар көрсөттү эле го. Золотойго барайлы, Адылга барайлы деп алып келе берет экенсиздер да. Иншалла. Эң негизгиси Алла сактасын, садака берип, мындай дуа менен, зикир менен жолго чыгып жүрүңүздөр да. Аллах өзү сактайт. Дуа менен жүрүңүздөр. Мына мега борбор. Бул жер күлүштөрдү жасайт экен. Биягы Патриса Лумумба көчөсү. Мынакей. Жакыныраак келе бериңиздер. Демек түшүнүктүү болду да сиздергечи. Мега борбор. Ылдый жакта Кудайберген базары, профсоюздан жогору чыгып келесиздер, светофордон өтөт экен. Мына Восток деген бар экен. Отун аппаратураларын оңдоо жайы дейт. Ушул знактан бияка киресиздер. Мега борбор. Жогору жагы эми Ден Сяопинден ылдыйга түшүп келесиздер да, Чуйскийден. Светофордон түз ылдыйга түшүп келе бересиздер. Түшүнүктүү болду да, ийгилик каалайм. Адыл мырза, болуптур. Бар болуңуз, аман болуңуз. Айдоочулар, аман болуңуздар дайым.